7 каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат берүүсү улантат. Студияда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кеңеште фракциялар жыйындарды өткөрдү. Ошол жыйындын учурунда депутат Бекмурза Эргешов мектеп рекетчилиги боюнча маселе көтөрүп, суицид деген сөздү суицид деп айтып алып, коомчулуктун кызуу талкуусунда калды. Суицид боюнча да Ош шаарында бүгүнкү күндө канча болду? Ким ушу эден боюнча барбы? Эден балдарды баягы тарбиялоо боюнча. Суицид, да? Оу жаным деп келинчегиңе айтасын. Ош шаарынын мэри адаттагыдай таң эрте шаарда рейд кылып жүргөн. Анда кол алдындагы кызматкерин атын атаганда ал кызматкер оу деп жооп берген. Андан кийин мэр оу деп келинчегиңе айтасын деген жооп кайтарган. Оладыкі оу деп келинчегиңе айтасын. Оу жаным депчи. Мирлан, эпте аласыңбы сен? Оу деп келинчегиңе айтасын. Түшүндүң, а? Бүгүн 14 мартта Соклукта улакчы Мирлан Сыражидиновду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркум ойногон Бөрүлү командасы сөөктү коюуга баратканда Сыражидиновдун минген атында ээрчитип алышкан. Видеодон көп кишинин арасында жалгыз атта кетип баратканын көрүүгө болот. Эске салсак, 12 мартта Бишкектин четиндеги ат майданда 44 жаштагы улакчы Мирлан Сыражидиновду аргымак коюп кетип, ооруканага жетпей үзүлгөн. Артында 3 баласы калды. Депутат Марат Мураталиев коопсуз шаар камералары иштебей калганын бүгүн жогорку кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында билдирди. Аны туура эле жанагы сот бүткөндөн кийин карашыбыз керек эле. Келип калгандан анча-мынча суроолорду берип калайык да. Для уточнения. Бизде много газ саналеп иштейт деп атсыңарбы? Газ эмечи безопасный город баары. Действительно иштеп атабы? Ооба, иштеп атат. Вот былтыр мисалы үчүн штраф келгенде мен айдап жүргөн машинеге аябай көп сумма. Быйыл что-то жок да, почему? Ошондой эле нарушениялар болуп жатыш керек, по-моему. Нарушение жок, кайда айдап жүрөсүз го, ошон үчүн келбейт. Марат Молдонович, машинаңыздын номерин айтып коюңуз, атып эле текшерип тазалам. Мен ошону атайын өзүм текшерип атырмын да, постоянно карап. Былтыр мен ыйлап төлөгөм, бүт айлыгым бары кеткен ошого. Быйыл каким-то образом силерде жок да, бир эле оны ысык көлгө бараткан жолдон тартат. Калган жерде жок. Бул бир. Экинчи, азыр соттошуп атасыңар го, безопасный город дегенди по-другому надо түшүнүш керек. Азыр мен да баягы вникать этип көрдүм башка жерлерде. Там не так, как у нас. Күмөндөр Абылов таксист менен чырдашкан тасма тарады. Окуя 10 мартка караган түнү болгон. Таксист аял достук мейманканасына кардарын алып кеткени келгенде чырдашкан. Көп өтпөй бул окуя боюнча Күмөндөр Абылов комментарий берди. Достук мейманканасындагы ресторанда пенсионерлер чогулган иш-чара болгон. Мени катышып сөз сүйлөп берип коюңуз деп чакырышкан. Мен барып сөз сүйлөп эле кете берейин деп такси чакырдым. Келди. Мен унаанын арткы орундугуна отурсам дайым башым айланат. Ошол үчүн алдына отурам. Мындай болуп кетерин билбей эле адатымча алдыңкы орундукка отурдум. Алдыңкы орундуктун жөлөңгүчү алдыга жылдырылган экен. Аял болсо башын телефондон алган жок. Мен жылдырып коопсуздук курун тагайын деп жатсам газды басты. Отургуч тарс этип жылып кетти. Сиздин унааңыз эмес, абайлабайсызбы дегендей сөз айтканда мен акырын козголбойсуңбу дедим. Урушкун келип жатабы дегенде дагы бир жаман сөз айтты. Мен айтат элем, такси айдап баштаганда окутуп туруп анан алышса, анан эле уруша баштады. Мен токтотуп кой деп түшүп эшикти жапсам, коопсуздук курунун темири унаанын эшигине илинип калыптыр. Аял артыман түштү, мени сөгүп баштады. Унаасынын ичинде камера, колунда телефондун камерасы бар экен. Өзүнүн ыңгайына карап видеону кесиптир. Мени сөккөндөрүн алып салыптыр. Оң колумда папкам бар болчу. Ал кол көтөрө баштаганда мен бир колум менен коргонуп жаттым. Башка такси чакырып жатсам, менин сыртта турганымды тааныш бала көрүп калып, айланып келип салып кетти. Соц тармактарды карап, бул окуядан кийин мен боюнча жаман сөз жазып жаткандар да бар экен. Мага болушуп жаткандарды да көрдүм. Мен дагы аялдын үстүнөн милицияга арыз жазсамбы деп ойлонуп жатам, деди ал. 12 жылдык билим берүүдө 10-11 класстарга айдоочулукка окуткан предмет каралганын министр Догдургүл Кендирбаева билдирди. Ага депутат Бекмурза Эргешов мурун мектептерде жол эрежелерин окутуп, уна айдаганды үйрөткөнүн айтып, муну кайрадан жандантуу керектигин кошумчалады. Ушул нерсени мисалы үчүн баягы балдар 10-11 класста да мен кечегиде баягы
палатада да көтөрдүм эле. Мына бул жол эрежелерин мурун бизде МВП деген сабак болчу. Начало военной подготовка дегенчи. Азыр барбы? Бар. Барбы? Бар. А ПДД. Биз мурун мындай немеге чыкчубузда бизге машинаны айдатып, трактор айдатып үйрөтчү да. Азыр барбы? Жок бошо сабак. Жок, Андай жок база. Мен ушуну сунуш бердим эле да, палатада да көтөрдүм, жооп бере элексиздер. Ушуну 10-11 класстарга. Себеби бул нерсе эмнеден чыкты? Ошол биздин жарандарыбыз эле кайрылып 1,5-2 жылдан бери тапшыра албайттыр да. Эгер ошо мектептен баягы үйрөтүп, балдарды апарса, бүгүнкү күндө баарын эле машина айдагысы келет да. Айдаш үчүн ал правиланы билиш керек, туурабы? Эрежелерин билиш керек. Эрежени ушу 10-11 класска киргизип койсок, бул оордук кылбайтпы? Биз жаңы билим берүү азыр өзгөрүп атканда кесиптик багыт берүүнү көздөйбүз. Дал ошол системаны көздөйбүз толугу менен. Депутаттарга кайрадан кызматтык унаа берилет. Жогорку кеңештин депутаттары кайрадан кызматтык унаа айдашат. Садыр Жапаров февралдын башында парламент кабыл алган мыйзам долбооруна кол койду. Буга чейин вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев кызматтык унаалар депутаттардын эффективдүү иштеш үчүн зарыл экенин билдирген. Депутаттар иш-чараларга катышып, ошондой эле аймактардагы көйгөйлөр менен таанышышы керек деп белгилеген ал. Парламенттин 6-чакырылышынын депутаттары бюджеттин акчасын үнөмдөө максатында кызматтык унаалардан баш тартышкан. 2022 жылы унаалар аял депутаттарга гана берилген. АКШ президенти Дональд Трамп Ирландиянын премьер-министри Михол Мартин менен жолугушуу учурунда вице-президент Джейди Венстиндин байпагына көңүл бурду. Мага бул байпак жагып жатат, көңүлүмдү бир жерге топтоого аракет кылдым, бирок деди Трамп. Венс Ирландиянын символу болгон беде түшүрүлгөн байпак кийип отурган. Мына ушундай жаңылыктар менен сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт.